Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салам мынтип айтты. Мен дейт, миражга көтөрүлгөндө, миражга дозокто ушундай көп адамдарды көрдүм дейт. Бардык денеси күйүп жаткан экен. Өтө чыңгырып, өтө бакырып, кыйналып жаткандыгынан мен Жабраил алейхиссаламдан сурадым дейт. Эй, Жабраил, булар кимдер деп атат? Мынча көп дейт. Эмне үчүн мындай азапталып жатат деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты. Жабраил алейхиссалам мынтип айтты. Булар дейт, бул дүйнөдө, жалган дүйнөдө гусулу жок жүргөн адамдар деп атат туугандар. Демек, гусулу жок жүргөн адамдар ушундай катуу азалып жатса, бизде азыр гусулу жок адамдар толтура да туугандар. Туурабы? Гусулу жок жүргөн адам өтө мындай жаман нерсе экен да туугандар. Гусул менен жүрсөң, сүннөт менен жүрсөң, алхамдулилlah баары жакшы болот. Ошого туугандар, мен айтат элем, гусулу жок жүрбөңүздөр деп айтат элем. Гусулу жок намаз окуй албайсың, Куран окуй албайсың, мешитке кире албайсың. Кыскасы ушундай нерселер да. Ошого туугандар, гусулу жок жүрбөйлү. Дозокто өтө катуу азап болчу.